Сот иликтөөчү журналист Болот Темировду Кыргызстандан чыгаруу чечимин чыгарды. Токаев кайрадан президент болуп шайланды. Кыргызстанда атомдук электр станция курулабы? Катарда дүйнө чемпионатта Иран футболчулары өзгө менен эмнеге ырдаган жок? Ирандын учкучсуз аппараттары Орусияда өндүрүлөт. Орусиянын тышкы чалгын кызматынын башчысы Кыргызстанга келип кетти. Сирия Түркияны ракета менен аткылады. Түркиянын жообу кандай? Индонезиянын Ява аралындагы жер титирөө кеминде 268 адамдын өмүрүн алды. Иранда атактуу актрисалар камалды. 2 айдан бери нааразычылык акцияларында 400гө чукул адам каза тапты. Бул аптадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү окуялар менен мен Нурайда Жекшенова тааныштырам. Саламатсызбы? Иликтөөчү журналист Болот Темиров соттон кийин дайынсыз болууда. Ага карата бүгүн 23 ноябрда өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынды. Азыркы тапта журналисттин адвокаты, жакындары, үй бүлөсү дагы анын азыркы убакта кайда экенин билбей тургандарын айтышып, издеп жаткандарын медиа хабка журналисттин жубайы Махабат Айым билдирди. Болот боюнча бүгүн акыйкатсыз чечим чыгарышты. Мындайча айтканда выдворение из страны депчи. Болотту сүйлөтпөй туруп эле ошол жерден 5-6 бир белгисиз кишилер баягы өздөрүн тааныштырбай туруп эле улкулдатып чыгарып кеткен баарыңар көрдүңүздөр. Ошондон бери Болоттон кабар жок. Кайда алып кетишкен, эмне кылышты Болот менен, ал эмне болду, жашап атабы, кандай, ден соолугу кандай, эч кандай маалыматыбыз жок. Азыр ошол бутубуз бутка тийбей издеп жүргөн учурубуз. Маалыматты колдон келишинче жашырып атышат. Азырынча ушуну эле айта алам. Бул тапта Клоук басылмасы Болот Темировду Манас аэропортунда лифт менен 5-6 кара кийимчен адамдын урчоосунда бара жатканын жарыялады. 24 KG сайты өздүк булактарына таянуу менен Темиров саат 8-де Бишкек-Москва каттамы менен Орусияга жиберилгенин жазып чыкты. Адвокат Батыр Ботобеков журналистти кайсы өлкөгө алып чыгып кетишкенин божомолдоо мүмкүн эмес экенин айтты. Социалдык тармактарда медиа коомчулук, активисттер, юристтер Болот Темировду өлкөдөн чыгарууну кескин сынга алып жатышат. Алар соттун чечими мыйзамсыз экенин айтып, журналисттерге куугунтук кылууну токтотууну талап кылышууда. Юрист Сания Токтогазиева Темировду Орусияга экстрадициялоо менен бийлик эл аралык милдеттенмелери менен кыйноого каршы конвенциядагы макулдашууларды аткарбай жатканын жазды. Мындан сырткары АКШ элчилиги журналистти өлкөдөн чыгаруу демократиялык принциптерге каршы келерин билдирди. Ушундай эле тынчсызданууну Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү дагы билдирди. Бул аракеттер Кыргызстандын көз карандысыз маалымат каражаттарына, сөз эркиндигине жана иликтөөчү журналисттердин жеке коопсуздугунун кепилдиктерине карата алган эл аралык милдеттенмелерине карама каршы келет деп билдирип, фундаменталдык эл аралык принциптерди толук сактоого чакырган. Болот Темиров соттон кийин өзүнө карата коюлган бул айыпты бийликтин ыплас амалы катары баалады. Эптеп Болот Темировго мындай жамандык кылайын деген нерсе да. Себеби бир дагы мыйзамдуу мындай себеби жок да выдворение кылганга. Себеби мени Кыргызстан жараны эмес деген чечим дагы чыккан жок. Мен негизи Кыргызстан жараны боюнча мурунку Свердлов соттун чечимин калтырдыбы, ошол соттун чечиминде башында айтылып турат. Бүгүнкү сотто Кыргызстан жараны Болот Темиров соттолуп атат деп. Ушул жылдын январь айынын аягында Темиров Лайв YouTube каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров Баңгизаты мыйзамсыз сактаган деген шек менен кылмыш иши козголгон. Андан соң Темировдун редакциясынын кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөн. Свердлов райондук соту аны баңгизаттарды сактоо жана колдонуу, документтерди жасалмалоо жана чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренелери боюнча актап, бирок жасалма документтерди колдонгону үчүн күнөөлүү деп тапкан. Анда кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ал бошотулган. Бирок Темиров мындай жыйынтыкка макул эмес экенин белгиледи. Анын айтымында журналист соттолгон болуп саналып, анын паспорттары жараксыз бойдон калууда. Болот Темиров ага кылмыш ишин козгоого УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарына тиешелүү компания тууралуу иликтөө себеп болду деп эсептейт. Анда Регион Ойл компаниясы Кыргыз-нефтегаз мамлекеттик ишканасы өндүргөн мазутту экспорттоп, 2 күндө 37 миллион сом тапканы айтылат.
Region Oil 2021 Өзбекстанга 3666 тонна мазут экспорттогон. Казакстанда Касым-Жомарт Токаев кайрадан президент болуп шайланды. Эми өлкөнү ал дагы 7 жыл башкарат. Президенттик шайлоо 20 ноябрда өттү. Шайлоого шайлоочулардын 67% катышып, баарына каршы графасына добуш бергендердин саны 5,2% менен экинчи орунду алды. Садыр Жапаров жана бир катар өлкөлөрдүн лидерлери Токаевди куттукташты. Касым-Жомарт Токаевдин инаугурациясы 26 ноябрда өтмөкчү. Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Токаев добуштардын 80%-нан ашыгына ээ болду. Же шайлоого катышкандардын 6,5 миллиону Токаевга добуш берди. Азаттыктын казак кызматы 20 ноябрдагы шайлоо күнү Казакстандын шаарларында 30дан ашуун жарандык активист кармалганын жазды. Алар таза шайлоону талап кылып, тынчтык акцияга чыгышкан. Полиция аларды 4 сааттан ашуун убакыт кармап бошотту. Айрымдарына административдик протокол түзүлдү. Саясат таануучу Айдар Амребаев BBC'ге маек куруп, Токаевден башка бул шайлоого катышкан 5 талапкердин баары тең. Коомчулукка анчейин белгисиз эмес деген, президентке чыныгы саясатчы оппонент жок болгондугун, жакында эле Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык чыныгы атаандаштык калыптанбагандыгын белгилеген. Ал эми мындай жыйынтык күтүлгөнүн башка эксперттер айтышат. Берлиндеги Илим жана саясат фондунун эксперти Андрея Шмидц Deutsche Welle басылмасына берген маегинде такыр таң калыштуу эмес. Токаевдин шайлоого жеңил чыгаары алдын ала эле белгилүү болчу. Баарынан да сөз легитимдүүлүгүн өлкөнүн ичинде да, анын сыртында да бекемдөө тууралуу болчу деген. Нурсултан Назарбаевден кийин бийлик Касым-Жомарт Токаевга 2019 жылы өткөн январь окуяларынан кийин Назарбаевдин таасири азая баштаган. Ал эми сентябрда Токаев мөөнөтүнөн эрте президенттик шайлоо болоорун жарыялаган. 23 ноябрда Сочиде өткөн Атом Экспо 2022 эл аралык форумунда Кыргызстан менен Орусия Кыргызстанда чакан кубаттуулуктагы атомдук электр станцияны куруунун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо келишимине кол койду. Бул тууралуу эки өлкөнүн маалымат каражаттары жазып чыкты. Документке энергетика министри Таалайбек Ибраев менен Росатомдун өкүлү Андрей Рождествин кол койгон. Жыл башында энергетика министрлиги Росатом менен Кыргызстанда чакан АЭС куруу боюнча кызматташууга кол койгону белгилүү болгон. Анда Росатомдун генералдык директору АЭС Кыргызстанды энергетикалык көз карандысыздыктан чыгарууга көмөк көрсөтөт деген. Ошондой эле орус тарап Кыргызстандын өзөктүк инфраструктурасын өнүктүрүүгө көмөктөшөрү айтылууда. Февраль айында Кыргызстандын Жашыл альянсынын өкүлдөрү республикада атомдук электр станциясын куруу демилгесине каршы кол топтой баштаган. 20 ноябрда башталып, Катарда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта Ирандын курама командасынын оюнчулары Англиянын футболчулары менен беттештерди. Өз өлкөсүнүн гимнин ырдоодон баш тартышты. Спортчулар мындай аракетти жоолукту туура эмес салууга айыпталып, кийин каза болгон Махса Амининин өлүмү боюнча Иранда уланып жаткан акцияларга тилектеш экени менен түшүндүрдү. Тарыхтагы эң кымбат жана жакынкы чыгышта биринчи жолу өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатта дагы кандай кызыктар болууда. Чемпионатты уюштуруп өткөрүү үчүн Катар 7 стадион жаңы куруп, 1 стадионду реконструкциялады. Жалпысынан чемпионатты уюштурууга $220 миллиард сарпталды. Муну менен эң кымбат футболдук мелдештердин бир катары тарыхка кирди. Бул каражат 2018 жылы Орусияда өткөн дүйнө чемпиондугун уюштурууга кеткен 11 миллиардтан ашуун акчадан 15 эсе көп. Чемпионат башталганга чейин ФИФАнын президенти Жанни Инфантино дүйнө лидерлерин 2022 жылы өтүүчү дүйнөлүк чемпионат учурунда Украинадагы согуштук аракеттерди токтотууга чакырды. 2022 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатында жалпысынан 32 өлкөнүн курама командалары беттешет. Финалдык беттештер 18 декабрда аяктайт. Орус-Украин согушуна байланыштуу Орусия оюнга катышуудан четтетилген. Иран менен Орусия ирандык өндүрүштөгү учкучсуз аппараттарды Орусияда чыгарат. Макулдашуу тууралуу америкалык The Washington Post анонимдүү булактарына таянып жазды. Ага ылайык аталган келишим ноябрдын башында
Тегеранда кол коюлган жана өндүрүштү жакынкы айларда баштоо макулдашылган. Расмийлердин айтымында, келишим толугу менен ишке ашса Москванын Украинадагы согушуна чечкиндүү колдоо көрсөткөн Орус-Украина альянсынын мамилеси дагы тереңдеши ыктымал. Мындай алака менен Орусия Украинадагы акыркы убактардагы согуштун мүнөзүн өзгөрткөн, салыштырмалуу арзан, бирок өтө кыйратуучу курал системаларынын запастарын кыйла көбөйтө алат. Чалгындоо кызматтары август айынан бери Орусия Украинага каршы Иранда жасалган 400дөн ашуун согуштук учкучсуз учактарды колдонуп, алардын көбү электр станциялары сыяктуу жарандык инфраструктурага сокку урганын маалымдайт. Журналисттер Москва менен Тегеранга маалымат боюнча комментарий берүү өтүнүшү менен кайрылганда эч кандай жооп ала алышкан эмес. Washington Post гезити Орусияда кандай дрондор өндүрүлөрүн так жазган эмес. Буга чейин Украин бийлиги Орусия ирандык Шахид-131 жана Шахид-136 Махаджер-6 дрондору менен сокку урганын кабарлаган. 22 ноябрда Орусиянын тышкы чалгын кызматынын башчысы Сергей Нарышкин Кыргызстанга келип кетти. Аны президент Садыр Жапаров кабыл алды. Жолугушууда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да катышты. Президенттин басма сөз кызматы Жапаров эки өлкөнүн компетенттүү органдарынын ортосунда жетишилген макулдашуулар кыргыз-орус мамилелеринин мыңдан арыда чыңдоого өбөлгө түзөөрүн айтканын билдирди. Макулдашуулардын мазмуну ачыкталган жок. Ал эми Нарышкин эки өлкө ишенимдүү өнөктөш экенин белгилеп, Борбор Азия чөлкөмүндө жана Евразия мейкиндигинде туруктуулук жана коопсуздук эки мамлекеттин бирдиктүү позициясынын көз каранды экенин белгиледи деп жазылды президенттин сайтында. 22 ноябрда Нарышкин тажик президенти Эмомали Рахмон менен да жолукту. Ага коңшу өлкөнүн УКМК башчысы Саймумин Ятимов да катышты. Тажик бийлиги негизги басым Орусия менен Тажикстандын атайын кызматтарынын кызматташуусуна жасалганын билдирди. Орус аткаминеринин алгач Тажикстанга, андан кийин Кыргызстанга жасаган күтүүсүз сапары эмнеден кабар берери азырынча белгисиз. 21 ноябрда Түркиянын Каркамыш шаары Сирия тараптан аткыланды. Ракеталык чабуулдан 3 адам каза болуп, 6 адам жаракат алды. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу билдирди. Атылган ракеталар мектеп, 2 үй жана жүк ташуучу унаага тийген. Түрк бийлиги 5 ракета Сириянын түндүгүнөн Күрттөрдүн жумушчу партиясынын куралдуу күчтөрү тарабынан жасалган теракт деп билдирди. Буга чейин Түркиянын коргоо министрлиги 20 ноябрда эртең менен түрк аскердик учактары Сирия менен Ирактагы күрттөрдүн позицияларын аткылаганын маалымдаган. Анда жалпыга маалымдоо каражаттары күрттөрдүн Сириядагы демократиялык күчтөрүнүн 30дай мүчөсү жана 15 сириялык аскер, 14 жай тургун каза болуп, жаракат алганын жазды. Түркиянын коргоо министрлиги бул операцияны Бириккен Улуттар уюмунун уставынын 51 беренесинде кепилденген өзүн өзү коргоо укугуна ылайык жүргүзүп жатканын билдирди. Ал эми өлкө лидери соккулардын натыйжасында 89 бута жок кылынганын айтты. 21 ноябрда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия 2019 жылы Ирак менен Сириянын түндүгүн террорчулардан тазалоого убадасын аткарбагандыктан абада аскердик операция жүргүзүшкөнүн айтты. Бул ишке ашкан жок. Ошондуктан Түркия өзүнүн абадагы операциясын баштады жана Сириянын түндүгүн тазалоо менен өз аймактарын коргоону улантат деген ал. Аталган операция Стамбулда 6 адамдын өмүрүн алган жардыруудан 1 жума өткөндөн кийин башталды. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу 13 ноябрдагы жардыруу үчүн Анкара террорчу деп тааныган Күрттөрдүн жумушчу партиясын жана Сириядагы элдик коргонуу кошуунун айыптоодо. Бирок Күрт кошундары бул окуяга тиешеси жок экенин билдиришти. Стамбулдагы жардырууга байланыштуу элүүгө жакын шектүү кармалган. Индонезиянын Ява аралынын батышында болгон жер титирөөдөн кеминде 268 адам мерт кетти. 151 адам дайынсыз болууда. Дүйшөмбү күнү түштөн кийин Индонезиянын калкы эң жыш болгон провинцияда 5-6 балдык жер титирөө болуп, Жакартадан 75 километр алыстыктагы Чианжур шаары чоң зыянга учурап, кеминде 1 айыл жер көчкүнүн астында калды. Табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу агенттигинин башчысы журналисттерге 1000ден ашуун адам жаракат алганын, 58 000 адам жер которууга аргасыз болгонун жана 22 000 үй жабыркаганын билдирген.
Расмий өкүлдөрдүн айтымында каза болгондордун көбү начар курулган имараттарда жашаган. Ал эми өлкөнүн президенти Жоко Видодо Чианжурга барып, жер титирөөгө туруштук бере турган турак жайларды кайра курууга чакырды. Индонезия сейсмикалык жактан өтө коркунучтуу аймакта жайгашкан жана жаан-чачын көп жааган мезгилдерде жер титиреп, жер көчөт. Буга чейин бул аймакта жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган табигый кырсыктар катталган. Алсак 2004 жылы Индонезиянын түндүгүндөгү Суматра аралында күчү 9 балга жеткен жер титирөө цунамиге алып келип, 14 өлкөнү каптап, 226 000 адамдын өмүрүн алган. Ирандын эки атактуу актрисасы хиджабын чечип митингге чыккан элге тилектештигин билдиргенден кийин камакка алынды. Ирандын мамлекеттик маалымат агенттиги ИРНА билдиргендей, көп сандаган сыйлыктардын лауреаттары Хингаме Газиани менен Катайон Рияки кармалды. Экөө тең өкмөткө каршы аракеттерге айыпталууда. Камакка алынганга чейин Газиани Твиттердеги баракчасына эмне болсо дагы билгиле, мен ар дайымкыдай эле Иран элинин тарабында болом. Балким бул менин акыркы билдирүүм болуп калышы ыктымал деп жазган. Наразычылык акциялары башталган 2 айдан бери Ирандын адам укуктары боюнча агенттиги кеминде 378 адам жалпы улуттук наразычылык акцияларында өлтүрүлгөнүн, 20 000 адам камакка алынганын маалымдады. Иран бийлиги 5 адамды Аллахка душмандык кылды деген айып менен өлүм жазасына тартуу өкүмүн чыгарды. Ал адамдардын аты жөнү ачыкталган жок. Укук коргоочулар өлүм жазасына нааразы болуп, аларды адилетсиз соттук териштирүүнүн жыйынтыгы деп эсептешет. Иранда элдик толкундоолор 13 сентябрда Адеп Ахлак полициясы тарабынан кармалгандан кийин каза болгон студент кыз Махса Аминин өлүмүнөн кийин башталган. Бириккен Улуттар уюму баш болгон эл аралык коомчулук Иран бийлигин күч колдонууну токтотууга жана кармалгандарды бошотууга чакырууда. Бул жумадагы урунттуу окуялар ушулар болду. Апта аягына чейин көрүшкөнчө.